Бүгүнкү темабыз сойлоочулар. Алардын башка аталышы пресмыкающийся, же болбосо көбүнчө биз аны рептилия деп айтабыз. Бул жаныбарлар дүйнө жүзүндө көп санда 8734 түр. Эгерде карап көрсөк, бул класстын жаныбарлары, мисалы, кескелдириктер, сынктер, жылаандар, крокодилдер жана ташбакалар булар эң негизги классчалар болуп саналат. Суроо пайда болот. Бул жаныбарлардын эмнеси окшоштук? Эмне үчүн булардын баарын ар кайсы түрдө болгонуна карабай, булардын баары бир класска киргизилген? Бул суроого жооп берели. Булардын баары биринчиден жүрөгүнүн баары 3 камера. Камераларын карап көрөлү. Биринчи камера, экинчи камера жана үчүнчү камера. Биринчи жана экинчи камераларды биз дүлөйчөлөр деп айтып коебуз. Сол жана оң дүлөйчө. Астыңкы жагы чоң камерасы бул карынча. Бардык рептилияларда жүрөгү 3 камерадан. Андан тышкары крокодилде гана жүрөгү 4 камерадан турат. Крокодилдин жүрөгү 4 камерадан турат. Биринчи камера, экинчи камералар дүлөйчөлөр. И астында дагы башкалардан айырмаланып 2 карынчасы бар. Сол жана оң карынчалар. Бул биринчиден. Экинчиден, бул класстын өкүлдөрүнүн баары температурасы туруктуу эмес. Көбүнчөсү кандар муздак кандуу. Бирок жылуу жерге чыкканда булар өзүлөрү жылып калышат. Эми суроо пайда болот. Дем алуусу кандай? Дем алуусу өпкө аркылуу жүрөт. Өпкө дем алуу органы. Көбөйсү бардыгы айрым жыныстуу эркеги жана ургаачысы. Айрым жыныстуу. Алар экөөнүн клеткасы аталык жана энелиги бириккенде зигота пайда болот. Анан зиготадан түйүлдүк өрчүйт. Суроо пайда болот. Жумуртка кайсы жерде, кандай түрүндө болот? Түйүлдүктөр жумуртканын ичинде жайгашкан. Бирок жылаандар көбүнчөсү тирүү турушат. Эч качан булар жумурткасын басышпайт. Аларды кум, топуракка көмүп койсо, өзүлөрү бир нече убакыттан кийин кичинекей крокодилдин баласы, жылаандын баласы, ташбаканын баласы өрчүп жумурткадан чыгат. Андан тышкары жумуртканын сырты катуу кап менен бекитилген. Терисине көңүл бургулачы. Жылаандын териси, кескелдириктин териси, крокодилдики жана ташбаканыкы. Баарыныкы териси функция аткарат экен. Өзгөчө функциялар. Биринчиден, булар коргоочу. Жашыруучу функция аткарат экен. Териси жашыруучу. Экинчи функциясы териники. Бул түлөө процесси жүрөт. Эмне үчүн? Себеби жаныбар чоңойгон сайын ал өзүнүн терисине батпай калат. Мисалы, жылаандарды алсак, алар өзүнүн терисин таштап коюшат. Кадимкидей эле байпак чечкендей кылып. Анан бир нече убакыттан кийин жаңы тери пайда болот. Дагы кандай өзгөчөлүктөрү бар экен, ушу класска эле тиешелүү. Скелетин карап көрөлү. Суроо пайда болот мынакей. Эгерде жылаандардан дагы
узун 12 метрге чейин анаконда бар. Ошо скелети кандай түрүндө болот деген суроо пайда болот. Скелети баш сүйөгүнө бөлүнөт. Баш сүйөгү. Экинчиси тулку бою деп бөлүнөт. Үчүнчүсү буттары. Бирок жылаандын буттары билинбейт. Үчүнчүсү куйругу. Ушундай функцияны скелеттин түзүлүшү ушундай экен. 4 бөлүктөн турат экен. Эми өзгөчөлүгү омуртка тутумун карап көрөлү. Омуртка тутуму. Мурун белгилеп кеткендей, эгерде питондугу удактыгы ушундай 10 метрден ашык болсо, канча омуртка тутуму деген суроо пайда болот. Бардыгыныкы моюн омурткасы 8. Саны 8. Так, арка жана бели 22ге чейин жетет. Көрдүңөрбү? Көп санда. Андан куймулчагы канча сүйөктөн турат экен? 2. И куйругу ар кандай болот. Ар кандай деп белгилеп коелу. Эми тамак сиңирүүсүн карап көрөлү. Тамак сиңирүү. Суроо пайда болот. Эмне менен азыктанышат булар? Белгилеп коелу. Крокодилдер, мисалы, жырткычтар баары эт менен азыктанышат. Тамак сиңирүү системасы ооз көңдөйүнөн башталат. Андан кулкун белгилеп кетели. Оозунда тили бар баарында. Анан тиштери бар. Кулкун карынга өтөт. Карын ичегиге. Ичеги эң акыркы тамак сиңирүү системаныкы клоака деп аталат. Ушу бүт системаны контролдоп турган нерв системасына көңүл буралы. Бул баш ме, албетте. Баш ме жана плюс жүгүн. Экөө биригип туруп, нерв системасын түзөт. Жанагы суроого жооп берели. Эмне менен азыктанышат экен? Курт-кумурскалар менен. Курт-кумурска азыктануусу 1 деп коелу. Экинчиси жөргөмүш сымалдар менен азыктанышат. Мисалы, варандар майда жаныбарлар менен азыктанат экен. Үчүнчүсү майда сүт эмүүчүлөр менен. Мисалы, чычкандар менен. Майда сүт эмүүчүлөр менен. Анан канаттууларды деле жеп коюшу мүмкүн. Эгерде крокодилге дагы бир кайрылсак, бул жырткыч. Керек болсо адамга да кол салып коет. Чоң жаныбарларды да жешет. Мисалы, бизон, каман чочку жана башкалардын баарын деген бул крокодил жеп коюшу мүмкүн. Себеби бул аябай күчтүү и размери боюнча, өлчөмү боюнча бул дагы чоң жаныбар. Эми карап көрөлү, сүрөткө көңүл буралы. Мынакей кадимкидей жанагы кезкелдириктин бул бир түрү. Ушу кезкелдирикке эле тиешелүү регенерация процесси бар. Бул эмне экен? Бул куйругун коркунучтуу мезгил пайда болгондо куйругун таштап кетиши мүмкүн. Жылаандардын өзгөчөлүгү эмнеде экен? Жылаандар бул медицинанын белгиси. Кадимкидей эле чаша турат, анын жанында жылаан. Бул медицинанын белгиси болуп саналат. Жанагыдай эле белгилеп кеткендей, түлөө процесси эң кызык. Өзүнүн сыртын, терисин таштап кеткенде жана байпак чечкенде эле таштап кетет.
Крокодилдер алып рептилиялар. Тиштерин карап көргүлө аябай жакшы өрчүгөн. Тиштери менен жанагы өзүнүн чоң жаныбарларды дагы жеп коюшу мүмкүн. Эми биздин ташпакалардын өзүнчө чоп куту бар. Суроо пайда болот. Эмнеден турат? Бул кадимкидей эле кальцийден турган чоп куту бар. Эң ушу жаныбарлардын арасынан, рептилиялардын арасынан эң көп жашагандары бул ташпакалар. Мына ошентип биз сойлоочуларды карап чыктык. Бул жалпы мүнөздөмөсү.